Бүгүнкү күндө этикеттин эрежелерин билген адамдар ийгиликтүү жана интеллигенттүү болуп саналышат. Сизчи этикеттин эрежелерин билесизби? Алар кандай? Анда эмесе кош келипсиз, алдыдагы 10 мүнөттө бул жөнүндө чогуу сөз кылабыз. Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Аку 10 мүнөттүк подкастты баштадым жана 10 мүнөт алкагында сиздер менен чогуу, керектүү, маанилүү жана албетте кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөм. Ошондуктан алыстабаңыздар. Этикет. Бүгүнкү заманда жашоодо этикеттин эрежелерин билген адам маданияттуу, билимдүү адам болуп эсептелип калбадыбы? Ал жерде баардык жерде ал адам өзүн ишенимдүү алып жүрө алат жана ким менен болбосун натыйжалуу сүйлөшүү жүргүзө алат. Бул дагы болсо маанилүү учурлардын бири. Анда эмесе жашоонун заманбап эрежелери. Биринчи кезекте эле атырдан баштайлычы. Атырды пайдалануунун алтын эрежеси бул чектен чыкпоо. Конокто отурганда эгерде өз атырыңыздын жыты өзүңүзгө жыттанып атса, башкалар сиздин атырыңыздан тумчугуп араң отурушат деп билеңиз. Демек, атырды туура колдонуу бул өзүңүзгө араң билинер билинбес жыттанышы керек. Ошондо бул нормада. Кызыгы, кайсы бир улутта адамдар бар, атырды лосьонбу же билбейм, же туалетная вода дейбизби, айтор ашыкча укмуш колдонуп алганда биз коомдук унаада дагы алар менен жүргөгөн кыйыныраак болуп калат. Экинчи кезекте ресторанга биринчи болуп эркек кирет. Бул анын бүгүнкү кеченин демилгечиси болгонунан, анан ресторандын акчасын ал төлөй турганынан кабар берет. Бул экинчи. Эгерде ресторанга барып туруп өзүңүз биринчи кирип кетсеңиз, демек сизди эркек ал жака чакырган жок мырза. Жана мен өзүмдүн акчамды өзүм төлөйм дегенден билдирет. Ошондуктан айымдар абайлаңыздар. Жана албетте бирөөнү өзүнүн сүйүктүүсүн, сүйлөшкөн кызын, колуктусун ресторанга чакырган эркектер болсо, муну дагы билип алган ашыкча болбос. Үчүнчүсү, кино, театр, концертте ордуңузга өтөрдө отургандарга артыңызды салбай, алдыңыз менен өтүңүз. Бул дагы өтүүнүн этикасы. Мында дагы албетте биринчи эркек өтөт, артынан айым ээрчийт. Көчөдө эркек аялдын сол жагында жүрүүгө тийиш. Аскер адамдары гана оң жакта жүрсө болот, анткени алар аскердик саламдашууга дайым даяр турушу керек. Көбүнчө эркек аялдын сол жагында жүргөнү жакшы. Конокто отурганда телефонуңузду столдун үстүнө койбоңуз. Мындай кылуу менен сиз үчүн алар менен отуруу кызыксыз экенинин, каалаган мүнөтүңүздө телефонуңузду алып социалдык тармактарга кирип кетүүгө даяр экениңизден кабар берет. Эгерде маанилүү коңгуроо күтүп жаткан болсоңуз, анда телефондун экранын столду каратып койгонго уруксат. Бул азыркы күндө эң эле ушул 21-кылымдагы чоң көйгөйлөрдүн бири го деме. Телефонду карабай отуруу. Чындыгында кээде мындай маанилүү сүйлөшүү болуп атса, телефонун карап чукулап, ачып кайра жаап койгондо, бул адамда мындай санастрой деп коет го, бир нукка түшпөй аткандыгынын белгиси. Адам сага 100% кызыктар эместигин көргөзөт. Балким ал сен менен сүйлөшүүгө кызыктар, бирок ушундай кылуу менен адам өзүнүн жабык экенин айтып алат да. Бул мүмкүн адамда жөн гана адат, бирок сиз үчүн бул чоң кыйынчылыктарды жаратып коет. Кийинки кезекте телефонго чакыруу келгенде, экинчи же үчүнчү коңгуроодон кийин жооп берген талапка ылайык сизге чалып жаткан адам оюн топ алганга үлгүрсүн. Кээде чалганда дароо эле албаду, ала калганда эмне дерин билбей аптыгып каласың го. Телефонду колуңа кармап тургансың го деп калабыз, бирок чындыгында бул да болсо этикетке жатпай калат. Ошондуктан 2 же 3 гудок же чакыруу кеткенден кийин жооп берүү туура. Өзгөчө эгерде жигиттер айымдарга, жигит кызга чалып атса, анда 5-чи, 6-чы, керек болсо 8-чи жолку да алса дагы болот. Кийинки кезекте телефонго чакыруу келгенде 2-чи же 3-чү коңгуроодон кийин жооп бересиз дагы. Сүйлөшүп жатканда эгер байланыш үзүлүп калса, анда сизге чалган адам кайра чалат. Сиз кайра чала калсаңыз, бул туура эмес болуп калат. Этикет боюнча сизге чалган адам кайра чалышы керек. Анткени ал өзүнүн зарыл иши менен чалды да, ошондуктан ага мүмкүнчүлүк бериңиз.
Конокко сөзсүз түрдө чалып, анан барыңыз. Мисалы, коя илгери бизде кыргыздарда жөн эле сүзүп барчубуз, каалаган учурубузга барчубуз дечүбүз, бирок азыркы күндө заман башка, азыркы күндө адамдардын убактысы таптакыр башкача бөлүштүрүлүп калды. Азыркы күндө жумуш такыр башка, ошондуктан муну дагы эске алып, конокко барарда чакырып, конокко барарда биринчи телефон чалып, анан барган туура. Балким мурунку муундагылардан болгондо биз дагы айтмакпыз да. Ой, биздин убакта андай кылчу эмес, мындай кылчу эмес, азыр эле мынтип калды депчи. Бирок азыр замандын талабы ошол экен, ошундай. Бир адам чет элдик адамга, кызга үйлөнөт, анан ал айтып берип атпайбы, үйүнө конок келип, баягы кыргыздарчачы айттырбай эле келгенде, келинчеги эл ачкенде эмнеге мен менен эсептешпейт, эмнеге жөн эле үйгө келет депчи. Биз үчүн бул нормалдуу эле көрүнүш, бирок башка адамдар үчүн бул чоочун болушу мүмкүн. Айтор, эгерде эскертүүсүз барсаңыз, үй ээси дагы, өзүңүз дагы ыңгайсыз абалга туш болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан эскертип, сурап алып барган жакшы. Бир британиялык леди чакырылбаган коноктордон сактанып, үйүндө такай, шляпа, туфли кийип жүрчү экен да. Анан алардын өзүнө жакканын: "Рас болбоду, мен жаңы эле үйгө келдим эле" деп тосуп алат экен. А эгерде коноккага жакпай калса, өкүнүчтүү, мен үйдөн чыгып бараттым эле деп узатып коет экен да. Элестетиңиз, мына ушундай. Дааратканада кол алышып учурашпайт, бул этикетке жатпайт, Анан тепкич менен түшүп баратканда эркек аялдан 1-2 тепкич алдыда жүрөт, чыгып баратканда 1-2 тепкич артта жүрөт эркек. Тамеки чекпегендердин жанында алардан уруксат суроо менен гана тамеки чегиш керек. Мүмкүн болсо таптакыр негизи тамеки чекпей эле койгон жакшы. Анткени баарыбыз билебиз, тамеки бул кулчулук, адамдын жан дүйнөсүн, адамдын психикасын, адамдын саламаттыгын, ден соолугун баарын талкалай турган ууга тең элет. Ошондуктан абайлаңыздар. Коомдук унаада эркек аялга, жашы боюнча кичүү адам улууга орун бошотот. Аял өзүнөн бир нече жаш улуу болсо да эркекке орун бошотуп бербейт. Бул этикетке жатпайт. Эркек коомдук унаадан биринчи болуп түшүп, артынан түшкөн аялына жардамдашышы керек. Конокко чакырган адамга дагы кимдер болот деп суроо узатуу маданияттуулукка жатпайт. Конокко келиңиз десе, демек конокко барасың. Конок койдон жоош деп. Эгерде коноктон эрте кетүүгө туура келсе, конок ээсине гана шартыңызды түшүндүрүңүз, коштошуп кете бериңиз. Отургандардын баарына жарыя кылып, көңүлдөрүн өзүңүзгө буруу менен "Болду эми, силер да үйүңөргө кеткиле" деген белги болуп калат. Ошондуктан бул нерсени дагы кылбай эле акырын үйдөн чыгып алып, үйдүн кожоюнуна баарын шартыңызды түшүндүрүп берип коюп кете берген туура. Анан албетте жакшы калыңыздар деп коебуз, биз көбүнчө. Болбосо коштошпой кетип калыптыр деген дагы сөз туура эмес, сөз ээрчип калат. Айтор достор, мына ушундай. Бизде бүгүн ушундай сонун маалыматтар менен бөлүштүк. Анан конокко кечигип келип калганда дасторкондун төрүнө өтпөй, адамдарды тебелебей, чет жакка эле отура берген бул этикетке жатат. Ошондуктан ушундай бир майда, бирок маанилүү учурларды билип алсак, биз өзүбүздүн кандай адам экенибизди жана өзүбүздү алып жүргөндү билерибизди көргөзгөнгө тете болот. Ошондуктан достор, бул нерсени дагы билип алалы. Жана мен сиздер менен коштошом. Кийинки учурларда эмне жөнүндө подкаст күтөсүздөр, кандай подкасттарды күтөсүздөр, эмне жөнүндө окуңуздар келет, жазыңыздар, күтөбүз. Анан буга чейин угармандарыбыз өздөрүнүн суранычын жазган, ушул жөнүндө подкаст даярдасаңар деп. Кийинкиде биз ушул суранычтарды акырындан орундота баштайбыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Алкитап Чекит медиа сайтына чакырууну дагы унутпайын. Чакырам, катталыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Аны менен чогуу суроолор бар болсо, кандайдыр бир маселелер бар болсо, ушул подкаст же башка подкасттар боюнча сунуштар бар болсо, анда +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыздар. Күтөбүз жана күтөбүз. Жана албетте достор, бүгүнкү темага дагы өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз. Биз үчүн маанилүү. Жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Күнүгө сиздер үчүн кызыктуу подкасттарды тартуулоого даярбыз. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.